bir жыл мурун дал ушул күнү биз жанагы Айзада деген кызыбыздын өлүмү чоң чуу жараткан. Ушул жерде кылкылдап элдер митингге чыгып, премьер-министрге чейин чыгып, мына жазага тартабыз, кылмыш иши ачылат, жыйынтык болот деген. Ошондо бир 40ка жакын милиция кызматкерлери жумуштан алынган. Мына азыр Курманкул Токторович Азаттыктын сайтында турат азыр. Айзаданын апасы мына бир жыл өтсө дагы кылмыш иш аяктаган жок. Керек болсо ошол жазага тартылган милиция кызматкерлери жана шалаакылык үчүн кайрадан кызматтарга келип атат деп атат. Ушундагы Курманкул Токторович өзүңүз биз бир көзөмөлдөп койсоңуз, ушул боюнча Эркебек Жумабекович жооп берип коесузбу? Чын эле ошол убакта алган кызматтан алган милиция кызматкерлери кайрадан жана шалаакылык үчүн деп кайрадан кызматка туруп атабы? Саламатсыңарбы? Ал убакта кызматтык териштирүү жүрүп, кызматтык териштирүүнүн негизинде бир нече адам ордунан бошолгон. Бир нечеси жазасын алышкан. Андан кийин дисциплиналык устапка жараша жарым жылдан кийин, бир жылдан кийин жазалары алынган болсо, башка жака назначение болушу мүмкүн да. Бирок мен тактап айта албайм, эртеңки тактап берет. Кимдер каяка болгончу азыркы убакта. Чоң рахмат. Ушул мындай окуя кайталанбаш үчүн ал кызматкерлерди мындай кайрадан кызматка, чоң кызматтарга тартпаш керек болчу да. Ушундагы Курманкул Токторович, бул эми анткени бул кыргыз коомунда чоң бир кейиштүү, кайгылуу окуя болгон да. Ошондой окуялар кайталанбаш үчүн менимче сөзсүз эске алып коюш керек деп ойлойм.